Кечээ Максаттын майрамы бир аз көзөмөлдөн чыгып кетти. Ал түндө эмне болгонун толук эстей албай жатат. Түндө болгон тобокелдүү сексуалдык байланыштын кесепетинен АИВ вирусун жуктуруп алуу мүмкүнчүлүгү аны тынчсыздандырууда. Бактысына жараша ал эмне кылышты билет. Ал БК байланыштан кийинки алдын алууну ичип баштайт. БК бул АИВ менен байланыштан кийин АИВдин тез алдын алуу ыкмасы. Бул организмде АИВдин өрчүшүн токтотуучу антиретровирустук препараттардын 4 жумалык курсу. БКны туруктуу ичүүдө АИВди жуктуруп алуу тобокелдиги 80%га төмөндөйт. Натыйжалуулукка жетишүү үчүн БКны болжолдуу байланыштан кийин 72 сааттын ичинде ичүү зарыл. БКны канчалык тез ичип баштасаңыз, ошончолук ал натыйжалуу болот. Байланыштан кийинки алдын алууну болжолдуу АИВ менен байланыштан кийин, мисалы, сексуалдык катнашта болгон же инъекциялык баңгизаттарды колдонууда жалпы ийнени пайдаланган адам баштаса болот. Ал сизди АИВ менен болгон байланыштан кийин коргойт. Бирок БК эч убакта презерватив же таза ийнелерди колдонуу сыяктуу АИВдин кадимки алдын алуу чараларын алмаштыра албайт. Өзүңүздүн жана сүйүктүүлөрүңүздүн ден соолугун сактап калыңыз. Доктур менен БКны жана алдын алуунун башка чаралары тууралуу сүйлөшүңүз. БК КЖС каршы күрөшүү боюнча бардык борборлорунда КЖС РБ, облустук КККБ жана Бишкек шаары КККБ жана өлкөдөгү тез медициналык жардам станцияларында берилет.